багы талаптар бар. Ошого жараша булар корголгон маалыматтар. Бирок силерге керектүү маалыматта силер ошол маалыматка доступ алып, керектүү маалымат колдосоңор болот да. Андан кийин силер жана сервер алып, аны баягы отдельный бир серверне эмени кармоонун да кажети жок. Ошондуктан мүмкүнчүлүктөрү аябай зор. Буну менен биргеликте эле ошол мамлекеттик органдар менен маалымат алмашууда мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Бул жерде биз 7-8 мамлекеттик орган менен келишим түзгөнбүз. Ошонун негизинде азыр санарип аймак маалымат тутумуна силер жарандардын маалыматын киргизип атканда уже маалымат алмашуу жүрүп турат. Буну менен биргеликте башка мамлекеттик органдардагы кызыктар болсо, же силер кызыктар болсоңор, биз ошондо мүмкүнчүлүк түзүп берсек болот. Башка мамлекеттик органда силерге кызыктар бир маалыматтар болсо, базасы болсо, ошону биз силерге ошол жактан баягы ачып, мүмкүнчүлүк ачып берсек болот да. Бул негизги, бул мындай айтканда фундамент, платформа. Бунун негизинде көптөгөн жумуштарды аткарса болот, көптөгөн кызмат көрсөтүүлөрдү дагы мүмкүнчүлүк түзүп берсек болот. Мен азыр алдыда айтам, кандай мүмкүнчүлүктөр бар. Негизинен 2020-жылы биз атайын пландаганбыз, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын баарын ушул системага туташтырып, бүтүрөлү деп. Негизги бул жерде инфраструктуралык жанагындай маселелер бар. Интернети жок, интернети жеткен эмес, же зым менен эмес, жана модем менен отургандар. Бул эми отдельный вопрос. Бирок негизи ушул бир ай болуп калды, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары 484 жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары толугу менен бул системага кошулушту республика боюнча. Муну менен биргеликте бүгүнкү күнгө 1.200.000 адамдын жаран маалыматы бул системага киргизилди. Негизинен ошол айыл өкмөттөрү киргизип атат азыркы учурда. Бизде Бишкек шаары дагы кошулду. Алардын өзүнүн маалыматтык системасы бар экен. Алар ошону интеграция кылып азыр кошулушту. Где-то 2 жумадай болуп калды. Мен ойлойм, бул цифра аз көбөйөт. Биз ошол мүмкүнчүлүк болушунча ушул катталган жарандардын маалыматын көбөйтүүгө аракет кылабыз. Ошону да силерге бир суранып кетет элек, ошого бир активный катышып, ошол жарандардын маалыматын түшүрүү боюнча бир силер да көмөк көрсөтүп, ошону өзүңөр билесиңер, жылдын башында президенттин жарлыгы чыккан. Ошонун негизинде 1-мартка чейин ушул кагаз менен справка берүүдөн арылып, уже электрондук түргө өтүү деген атайын жарлык чыккан болчу. Ошонун негизинде биз да суранып атабыз. Эми 1-март келип калды. Бирок ушул жарым жылдыкта ошол маалыматтарды киргизүүнү ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары бүтүрүп берсе. Биринчиден бул силерге керектүү жумуш да. Бунун баарын билесиңер, эми алдыда кандай пландар турат. Мына быйылкы жылда силер билсеңерге, биз азыр мына мамлекеттик органдардын көбү уже колдонуп баштады. Бирдиктүү кызмат көрсөтүү порталы ачылды. Мамлекеттик кызмат көрсөтүү. Ошол порталга кирсек. Бул мындай портал, бул жерге атайын ошол мамлекеттик каттоо кызматынын жана цондору бар. Цондорго барып атайын ошол паспорт менен барсаңар пароль берет, ошол паролдун негизинде кирет. Бул порталгачы. Бул порталда калп айтпасам бир 90га жакын азыр кызмат көрсөтүүлөр бар. Анын ичинде ошол мисал айта турган болсок, ошол соттолгону боюнча маалыматты алсаңар болот электрондук түрдө. Дипломду текшерсе болот, дипломдун нөмүрү менен. Ошол эле мал жандыктын саны боюнча маалыматты электрондук түрдө алсаңар болот. Бул жерде көптөгөн 90га жакын ошол мамлекеттик органдардын кызмат көрсөтүүлөрү бул порталга кирген. Азыр биздин негизги максат ушул санарип аймак маалымат тутумундагы силер ошол муниципалдык кызмат көрсөтүүнү ушул порталга чыгаруу. Ошол эле баягы жашаган жери, фактическое место проживания. Бул жерде жашаган жери боюнча справка бар, мамлекеттик каттоо кызматы пропискасы боюнча берет. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ошол санарип аймак маалымат тутуму аркылуу ошол фактически место проживаниясы боюнча маалыматты берүүгө силердин мүмкүнчүлүгүңөр бар да. Биз ошону пландап жатабыз бул жака чыгаруу боюнча. Дагы бир маалымат бул ошол о составе семьи деген маалыматты берип жүрөсүңөр. Ал
маалыматты да бул жака чыгарып ушул портал аркылуу берүүгө азыр мүмкүнчүлүк түзүп атабыз. Буюрса жарандар бара бара айыл өкмөтүнө да мэрияга дагы келиштин кажети жок болуп калат. Алар ушул интернетке кирип эле өзүнүн баракчасы бар, ошол баракчасы аркылуу бул жакта болгон кызмат көрсөтүүлөрдүн баарын ушул жактан алса болот. Негизги план ушундай болуп турат азыр. Муну менен биргеликте азыр биз 2 күндөй болуп калды. Түндүк мамлекеттик ишканасы бар, алар менен да сүйлөшкөнбүз. Ушул порталды айыл өкмөтүнө жана бирдиктүү терезеде ачпадыңар беле? Ошол бирдиктүү терезеге бир кандайдыр бир программа кылып ачып берсек. Жарандардын көбү ошол баягы билбейт. Электронный цифровой подпись дегенди алыш керек. Анан пинди алышың керек, анан СМС менен келет, аны менен кайра киресиң. Бул жерде өзүнүн бир коргоо системасы бар да. Ошонун баарын өтпөй туруп эле ошол айыл өкмөтүнө келип, ушул бир компьютер болобу же бир эме түзүп берсек, шарт түзүп берсек, ошол киши келип, ошол порталга кирип, өзүнүн ИНН киргизип туруп, анан өзүнө керектүү болгон мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр, ушу 90 бул күндөн күнгө өсүп атат бул цифра. Ошол кызматтарды алганга мүмкүнчүлүк түзүп берүү деп азыр ушундай дагы бир максат коюп атабыз. Бул менен азыр ошол түндүк ишканасы менен сүйлөшүп атабыз. Буюрса буларды дагы колдоочулар болсо, буюрса бул жылдын аягына чейин балким ушул жумушту дагы жаранга бир шарт түзүп беребиз. Ошол менен биргеликте мына санай аймак маалымат тутумун алдыда жана мүмкүнчүлүктөрүн айттым эле. Азыр бирден бир мамлекетке дагы азыр ошол заявка катары, сунуш катары киргизип атабыз. Бул жерде ошол муниципалдык менчиктер, ошонун реестрин түзүүгө бир автоматташтырылган модуль ичине жасап бергиле депчи. Ал деле эч канча тил акча эмес, мындай республиканын масштабында. Бул 3,5 миллиондой сом талап кылынат экен. Ошол эле мамлекеттик ишкана, инфоком ишканасы иштеп чыгып беребиз деп. Ошол эле Санарип аймак, ачылган Санарип аймак маалымат тутумунун алкагында эле бир модуль ачылат. Ошол модулда ошол муниципалдык менчиктин реестрин түзүүгө бир силерге программа түзүп туруп, ошону единый бир программа болмок да. Буну дагы азыр биз сунуш катары өкмөткө киргизип жатабыз. Буюрса ал жактан колдоо тапса, финансированиясы бөлүнсө, ал жумушту буюрса бул жылдын айына чейин чыгарганга азыр ошол максат коюп жатабыз. Эми менде негизинен доклад боюнча кыска эле бердим. Анан бул жака бүгүн биз ошол декабрь айында мындай региондорго барып жүргөндө бир топ маселелер көтөрүлгөн болчу. Ошол эле каттоо кызматы тарабынан свидетельстволор боюнча маселелер көтөрүлүп атат. Ошол эле жер ресурстар агенттиги эни коддору чыкпай атат. Ошондой маселелер ветинспекциянын жана мал жандыктын саны боюнча жанагы базадагы маалыматтар туура эмес болуп чыгып атат депчи. Бул эми баягы маалыматтык базалардын эмеси болуп атат. Бул Санарип аймак маалымат тутумунун эмеси эмес, бирок ошол мамлекеттик органдар өздөрү план коюп ошол негизинде иштеп жатышат. Анан бул жака дагы өкүлдөрүн чакырганбыз. Маселе суроолор болсо ошолорго бир жооп бул жерден же жооп бере албасак, кайта ошол маселени кантип чечсек болот деген бир мүмкүнчүлүк түзүп берилди. Бул жакта ошол мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Тилек Карбекович отурат. Атайын келип ошол суроолор болсо жооп берейин деп. Жер ресурстар агенттигинин өкүлү Тилек и ветеринардык инспекциянын өкүлү. Суроолор болсо суроолор бар, бериңиздер. Кадамжай шаардык кеңешинин төрагасы Ибраимов. ГРСке мен бизде Кадамжай районунда ЗАГС бөлүмү боюнча көп жылдан бери проблема чечилбейт. Бала бакчада отурушат азыр. Чыгып кеткенге даярбыз дейт, бирок имарат бөлүп берсеңер дейт. Эми Кудай кааласа азыр финансирование эми чечилип атат, бирок биздин таң калганыбыз ушунча жылдан бери элдер эртең менен 4-5 келип очередь алат. Очередке жетпесе кайтып кетип, дагы кайтып келет. Кадамжай районунун территориясы чоң, халкы көп. Эмне үчүн жергиликтүү бийлик бүт эмен даярдап бериш керек. Мындай айтканда, хозрасчетный организация,
нормально акчалуу эмесиңер, мекемесиңер. Азыр кече дүйшөмбү күнү чечилди, райондук өнүктүрүү фондунан 2.700.000 бөлүп бердик Кадамжай район төрагалары. А мэрия миллион бере турган болду, ГРС өзү спонсорлор тарабынан миллион тапкан иш. Ушул эмени тезирээк чечиш керек да. Экинчи жагынан бала бакчаны бошотуп биз ал жерге да тайпаларды ачышыбыз керек. Рахмат сурооңузга. Биринчиден саламатсыздарбы? Сиз туура айтасыз, бул маселе боюнча 2019-жылы мен өзүм да баргам сиздин районуңуздарга, өзүм да күбө болгом бугачы. Эң биринчиден айтканда, ошол ЗАГС кызматкерлеринин 3 эле кызматкер жумуш алып барат. Анан 2019-жылда биз ошол паспорт менен ЗАГСты бириктирип бир бөлүм кылганбыз. Себеби дегенде паспорт тармагында бөлүмүндө бир 6 кызматкер, анан ЗАГС бөлүмүндө 3 кызматкер болгондо жалпысынан 9 кызматкер болуп, бир кызматты алып барышат бүгүнкү. Анан эми жана имарат боюнча биз көп уюмдарга да кайрылганбыз, өкмөткө да, УКИге да бардык. Айлабыз кеткенде уже сиздерге да кайрылып баштадык да, ошол имарат болсо биз ошол жергеден калктуу тейлөө борборун ачалдык. Бүгүнкү күнү 25 Кыргызстан боюнча калктуу тейлөө борборлору бар. Азыркы күнү өкмөттүн талабы боюнча бүт райондордо калктуу тейлөө борборлору ачылыш керек деген талап коюлуп атат. Бул 2-3 жылга жеткизбей эле да. Ошондуктан ошол эле калктуу тейлөө борборунда көп мамлекеттик кызматты көрсөткөнгө дагы талап коюлат. Ошондуктан азыр мамлекеттин имараттары жок болгондуктан биз ошол сиздерге, акимчиликтерге кайрылып, ошол имарат болсо биз ошол калктуу тейлөө борборлорун ачып берели деп кызмат алып барып атабыз. Рахмат. Суроо бериңиздер. Таза коомдон калган оборудованияларды айыл өкмөттөрү өздөрү беришкен. Ошол оборудованиялар до сих пор кыймылсыз эле жатат да бизде зданиядачы. Ошолордун келечеги эмне болмой болду? Ар бир айылдарда мурда ачылган поштанын филиалдарында. Ошону бизге өткөрүп берген бойдон жатат да. Мүмкүн ошону бир адистерге полставка болсо да айлык төлөп берип, мүмкүн айыл өкмөттөрүндө пайдаланабыз ошолорду, мүмкүн ошол почта иштеткен функцияларды. Опять ушунун каржылоо жагы чечилбей эле бизге дополнительный нагрузка болуп калып атат да, ушуну чечип берсеңиздер иштетмекпиз да айыл өкмөттөрчү. Каржылоосу жок иш жүрбөй атпайбы бизде? Так элге керектүү кызмат. Рахмат. Таза коом программасы 2019-жылдын 1-июлуна чейин проект катары каралып келген. Анан таза коомду бул проект болчу дагы буга чейин өз алдына башкаруу органдары жергиликтүү. Ошолор жана ЗАГСтын кагаздан берип келген туурабы, төрөлгөн боюнча. Анан 2015-жылы автоматташтырылган системалар киргенден соң ушул айыл өкмөттөрдөн ошол кызматты берилбей калганды. Себеби бул автоматташтырылган системалар жок болчу, жетишпестик техникалар болчу. Ошондуктан токтотулуп таза коом программасы иштеп баштаган да. 2019-жылдын июлунан баштап ошол ыйгарым укуктарды ошо айыл өкмөттөргө өткөрүп бергенге чоң жумуш башталган. Мына сиздер билесиздер болуш керек, биз өзүбүз ар бир областтуу райондордо кыдырып, биздин кызматкерлер паспорт, почта, ЗАГС кызматкерлери ошол айыл өкмөттүн кызматкерлерин бирден кызматкер бөлүп берип, биз окуулар жүргүзгөнбүз туурабы. Анан 2019-жылдын жыйынтыгы менен ушу ноябрь-декабрь айында баарыңыздар, кечиресиздер, баарыңыздар эмес, 228 айыл өкмөт макулдугун берип, кеңештер бекитип берип, ошол айыл өкмөттөр менен келишим түзүлгөн мамлекеттик каттоо кызматы менен. Анан буга чейин Кенжебек Сатымкулович айтып кеткендей, ушу ыйгарым укуктарды мыйзам чегинде алып барыш үчүн ошолорго каражатын чечилиш керек депчи. Техникалык маселелерди чечип бергенбиз, толугу менен берилген, келишим түзүлгөн айыл өкмөттөр менен. Бүгүнкү күнгө чейин финанс министрлиги менен бул маселе, каржылоо маселеси чечилбей келет. Айрым айыл өкмөттөрдүн өзлөрүнүн кайрылуусу менен 2020-жылы биз ошол пилотный кылып мүмкүнчүлүк бергенбиз иштегенгечи, баягы адаптация болсун деп, кызматкерлер үйлөнсүн деп жумуш алып баргангачы.
Анан эми каржы маселеси чечилбегенден кийин биз 1 январь 2021 жылы бул иш-чараны токтотуп койгонбуз. Бүгүнкү күнү бул маселе боюнча чоң жумуш дагы жүрүп жатат. Азыркы күнү өкмөттүн талабы боюнча бүгүн саат 5-те да чогулуш болот ушул маселе боюнча. Ошол жерде дагы каржы министрлигине тапшырма берилет. Бул боюнча мына баарыбыз эле чогуу бир нече жолу каржы министрлигине министрлик менен кошо замдар менен кошо жумуш алып барганбыз ушул каржылоо боюнча. Жалпысынан Кыргызстан боюнча бүгүнкү күнү 242 айыл өкмөт макулдугун берип келишимдер түзгөнбүз. Бул боюнча азыр каржылоо маселеси чечилсе эле албетте жумуш башталат. Саламатсыздарбы? Маселе боюнча ГРС эмес, социалдык өнүктүрүү министрлиги жана салык кызматы дагы ушул сыяктуу эле жарым жакты айыл өкмөттөр менен келишим түзүп, бирок каржы маселеси чечилбей атат. Биз бул боюнча Минфинге кайрылганбыз, кат менен алардан жооп келип атат. Баягы делегирующий полномочиянын өткөрүп берүү тартибинин мыйзамын булар мындай бир тараптуу өздөрүнүн ылайыктуулугун түшүнүп атышат. Толук республикадагы айыл өкмөттөрдүн же шаардык кеңеш мэриялардын баардыгы келишим түзбөйүнчө биз каржылай албайбыз деген маселени айтып атышат да. Анан биз айтып атабыз, ал жерде же мыйзам менен же келишим менен деген маселе турат да. Ошондуктан келишим толук болсо анан кийин которобуз деген себеп менен булар бербей атат. Бул артынан дагы айтып атабыз, жаңы жетекчиликке дагы айтабыз. Саламатсыздарбы, бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Биз бул айыл өкмөттөр түшүнөт билет. 2020 бул сценарий баймак боюнча 2020 жылдын ноябрынан баштап иш алып барып атабыз. Эң негизги тоскоолдор өзүңүздөр билесиздер, бул мураскор катары адамдардын жанагындай турак жайларын жерге болгон укуктарын каттоодон өткөрбөгөндүгү да. Бул эл аталардын көздөрү өтүп кеткен. Ага макулдук бере турган бир туугандары асты Россияда жүрөт, Америкада жүрөт билесиздер. Ушул маселени талап кылып атасыздар. 1 мартка чейин деп, 1 мартка чейин эмес, бул керек болсо жылдарга созулат да. Бул 1 март менен бүтпөйт. Эң негизги маселе ушул болуп атат. Анан экинчи маселе бул трансформация, бул эле жерге турак жай куруп алган маселеси, трансформация маселеси келип чыгып атат. Бул адамдар кандай болот? Буларда кирбей атпайбы? Ушу тутумга кирбей атат да. Ушуга жооп берип койсоңуздар. Уруксат берсе каттоо кызматы андан кийин газырга берип неметпейлиби, өтпөйлүбү? Саламатсыздарбы? Мурас койлор катары мен атым Тилек, жер өстүрүү боюнча мамлекеттик агенттигинин башкы адиси болуп. Мурас койлор катары болгондо сиздер чын айтканда мындай мыйзам чегинде өзүнүн наследниктери гана өзү келип, өзүнүн атасынан бир туугандарын өзүнө катташ үчүн только өздөрүнүн эле гана укугу бар да. Сиздерди эч кандай ал жакка тиешеңиздер жок болуп калат. Сиздерден сураш только аларды убагында каттатып, убагында кайрылгандан госнотариуска кайрылып, 6 айдын ичинде заявление бериш керек эмеспи? Ошосун эле айта албасаңыздар, андан ашык эчтеке кыла албайсыздар. Алар бул ар бир адамдын жеке өзүнүн эмеси, укугу да. Сиздерди андай укукту талап кыла албай аласыздар. Только ал ар бир жарандын өзүнүн мойнундагы милдети эле болуп калат да. Анан трансформация боюнча именно жандай салып калган үйлөрдү бизде госрегистрде идентификационный код берилет да ар бир жергечи. Захват болуп ала жерлер уже өздөрү база болуп салынып калган үйлөрдүн баары бул захваченный жерлер айтылат. Захваченный жерлер бул мыйзам чегинде трансформация өтпөгөндөн кийин биз ал жерге код бере албайбыз. Код бере албайын, ал белгилүү кыймылсыз мүлк деп эсептелбейт. Ошондуктан андай жерлерге адрес да бере албайт, ошон үчүн кишинин укугун каттата албайбыз да. Айтылган маалыматтарды электрондук маалыматты 1 марттан баштап бере башташыңар керек болчу деп атат.
талап ушундай болчу деп атпайбы? Азыр бул сценарий паймак программасы боюнча да менин коллегам айтып берет, бирок ошол эле ишке ашыруу мезгилинде айрым маселелер пайда болуп атат да. Бул ошол эле биздин жарандардын туулгандыгы жөнүндө күбөлүктөрү жок, баягы базадан чыкпай калган жарандар болуп атат да. Ошол маселе боюнча айтып кетсек, жалпы Кыргызстан боюнча 11 миллион жарандык актылары бар да. Ошонун мына акыркы жылдары, акыркы мезгилде эле оцифровка башталды, цифровизациянын алкагындачы. Ошондо өзүбүздүн күчүбүз менен 2 миллиондой ошондой актыларды биз оцифровка кылып электрондук базага киргиздик да. Негизи могу төрөлгөн жөнүндө айтып кетсек, төрөлгөндөр боюнча азыр 5 миллион 192 миң жарандын төрөлгөндүгү жөнүндөгү бөлүгү оцифровкадан өтө элек да. Ошондо азыр сиздерге кайрылган сиздердин жарандарыңыздар, айылдар, алар ошол биздин калктуу тейлөө борборлоруна же биздин райондун кызматкерлерине кайрылып атышат да, ошону оцифровка кылып бериле депчи. Бүгүнкү күндө ошол жумушту биз алып барып атабыз. Бул жумуш боюнча баягы автоматташтыруу жагынан биз 2019 жылдан бери баягы центр оцифровки данных ачалы деп мамлекеттин программасына киргенбиз. Санариптештирүү боюнча. Бул боюнча центр оцифровкага бизге имарат берилип, бирок ремонту бүтпөй калганда 2020 жылы пандемия болуп, каржылоо маселеси чечилбей калып, ошондуктан кичине токтоп турат. Бүгүнкү күнү дагы ошол чоң маселе болуп каралып, ошого каражат өкмөт чечип берип атат да. Өкмөт каражат чечип берилгенде толугу менен баардык биздин жарандарды ошол тийиштүү актлардын баарын оцифровка кылганга биз өзүбүз жумушту алып барабыз. Дагы суроо бериңиздер. 1 март боюнча мындай айтайын. Бул жерде мындай болуп атпайбы? Сценарий паймак маалымат тутуму башында айтып кетпедимби? Башка мамлекеттик органдардын жана базасынын көз каранды болуп атат депчи. Анан муну баягы мүмкүнчүлүк болушунча деп атабыз да биз. Мүмкүнчүлүк болушунча ошол баягы каттоосун өткөн жарандарды киргизип бүтсөңөр. Биринчиден аны 100% бүтөт деген эмеден мен алыспын. Ал жерде бир топ маселелер бар. Ушул эле баягы башка мамлекеттик органдардын базасына байланыштуу проблемалар чечкенден кийин анан толук кандуу өтсөк болот. Бирок мүмкүнчүлүк болушунча деп атабыз. Анткени ошол эле жарандар, кирбей калган жарандар ошол кызмат көрсөтүүлөрдөн чектелип калбасын деген эле эме болуп атат. Мындай 1 мартка чейин бүтүш керек, толук кандуу 100% деген мындай эме жок. Бизде дагы сунуш катары силерден эме кылып атабыз, ошол мүмкүнчүлүк болушунча аракет кылып, ошол баягы каттоодон өткөн эмелердин баарын ошол системага киргизбесиңер деп. Саламатсыздарбы? Курматтуу бүгүнкү Төбөрөк столдун катышуучулары, Ноогат району Кыргыз Атайылык кеңешинин төрагасы Назарбаев Батбек. Мен кайрылуум, болбосо суроом мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлүнө. Биздин 300 миңге жакын калк бар Ноогат районунда жарандык актылардын абалын каттоо бөлүмүнүн ишин жүрүшүндө бул жетишпей жатты. Бул деген сиздердин ал жердеги кызматчыларыңыздан дагы эки эсе кылса дагы арам зорго жетишсе керек, өзүңүздөр кабарыңыздар болсо керек. Бул күнгө чейин дагы бир нече жолу сөттерде кайрылуулар жасашты, прямой эфирлер жасашты, эч кандай реакция болбой атат. Себеби сиздер ошол жерде ар бир көрсөткөн кызматка акы алгандан кийин ошол жерге контракт менен болсо деле баягы курьерлер жүрөт го, ошондой болсо деле бир штаттарды ачып берсеңиздер болсо керек. Андай кылбаса бизде эртең менен таңга маал саат 6-да 7-де барсаңыз ошол жерде 50-дөн 100гө чейин аялдар балдарын көтөрүп алып кезекте турушат. Себеби азыр ушул мезгилде биздин элдердин көпчүлүгү миграцияда экен, ал жака барып депортация басып калып, атасынын атын өзгөртүп, фамилиясын өзгөртүп, күбөлүгүн алыш керек болуп калып, баатыр энеге чыгыш керек болгондо бир тамгасы өзгөрсө, бир тур келбей калса, жалпысынын ЗАГСына чейин, күбөлүгүнө чейин алмаштырып атат. Ошондой эле өлгөндүгү тууралуу күбөлүгүн алыштап, тозак болуп атат төрөлгөндөн баштап. Ошондуктан жакшы көңүл буруп, тез арада бизге кайрылып, жоон айтат деп сизден үмүт кылабыз. Ноокат боюнча паспорт столу болсо кичинекей эки бөлмөлүү жанагы жарым имаратта жайгашкан. ЗАГС бөлүмү болсо парктын ичинде жана
Биз да ойлоштурганбыз ошону 20 эмес 2019 жылы мен ушул жерде болгонмун. Жанагы Дом культуралар аварийный состояниеде эмес, бирок ошонун кире беришин калктуу тейлөө борборун ачалы деп чоң зал бар экен. Ошол жерден эметсек, ошол жерден бирок аварийный болгондуктан бизге уруксат бербей койгон да. Бирок былтыр акимчиликтин жардамчылыгы менен айыл өкмөтүнүн атын кечиресин айта албай атам. Бир имарат бөлүп берип аткан, ошол жерден ремонт жумуштарын алып барып, ошол калктуу тейлөө борборун ачканга даярдык көргөнбүз да. Бирок ушул чындыгында биздин жарандар көп кайрылып, кызматкерлердин саны канча 2 эсе көбөйтсөк да жетишпеген бир чети туура. Бул эми жанагы санариптештирүү биз 11 миллион жарандардын актылары бар деп атпайбызбы? Ошону оцифровка кылсак, бул маселе бир топ чечилет да. Бул бүгүнкү күнү деген кагаз түрүндө болгондо эле ошол айласынан архивден алып чыгыш керек болот. Бир жаранды туура эмес, жана сиз айткандай жазуулары чыгып калганда, ошол архивден алып чыгып, ошол жарандын кагаздарын алып чыгып, ошону рейттеп кайра өзгөртүү киргизгиче эле ошо бир жаранга 40 мүнөт кетип калат. Анын баарын биз дагы изилдеп, күндөн күнгө баягы кантип жеңилдетүүнү, кандай иш-чарага барсак, ошонун баары системный болуп жеңилдешсин, бат кызмат көргөзгөнү биз жумуш алып барып атабыз дагы. Азыркы калктуу тейлөө борбору ачуу боюнча мына 2021 жылы алкаралык жумуш ачылат. Бул катта негизги бөлүгү ушул. Дагы суроо бериңиздер. Саламатсыздарбы? Алайырабы Сарташ айыл өкмөтүнүн башчысы Эңгелбек Баймамат. Биз быйыл жаңы жылдын алдында ошол органдарда айткан элек да, санарип аймак боюнчачы. Санарип аймак киргени жакшы, бул элге ыңгайлуу. Bunun özgöçölüktörü var, özün buğa çeyinkiler kança sinkronizasiyaya aykalışkan işleri görüp gelip oturuz. Bir uşul jerde bir oşonda da sunuş kılgan elek. Bu ayıl ökmöttörde Kırgızstandын halkının köpçülüğü uşul elet yerinde yaşagan. Köygöylü mesele var da. Bugünkü günde bizde ayıl ökmöttörde pasobi alba kalabız degende köp üy-бүлөлөр өзүнчө кожолук болуп бөлүнүп чыгышкан. Ошол кожолуктарды бүгүн санарип аймак башталганда бүгүн кайра ошол өздөрүнүн үй салганда чеги жок болгондугуна байланыштуу сиздер жана айтып атканда идентификациялык номери жок, даректүү адрес бере албайбыз дегениңиздерге алып барып кайра азыр ошо санарип аймакка карап туруп ата энесинин үйүнө отургузуп атабыз. Чоң эле бир семьяны алып барып кайра үй ата энесине кошуп атабыз да. Мунун бардыгы эртең 1 марттан баштап бүтөт эмес, 1 марттан баштап көйгөй көтөрүлөт. Себеби аларды эртең мына социалдык коргоо министрлиги болсун жоюлуп кетти, азыр саламаттык сактоо баштап. Эртең ошол үй-бүлөлөр пособиядан ажыраганда айыл өкмөттөрдү бир макоо мындай бир түгөн бүткөн кызматкер катары кабыл алышат да. Биз ушул өткөндө сиздерге барганда инфако менен биргелешип чечип берсеңиздер дегенбиз. Ушуларды хотя бы баягы даректүү адреси болбосо дагы ошол жери жок үй салганга деген бир мындай программада буну эми жасаса болсо керек да. Хотя жок дегенде ошо канча жылдан бери чекке кезекте турат деген бир маалыматтар менен киргизиш керек да. Маселен биз трансформация менен айыл өкмөт болуп келгенде баштаган мына 4,5 жыл болуп трансформация болгон жок. 248 адам үй салганга өчүрүп күтүп турат. Бул деген бир айыл. Ошол айылды алып барып кайра дагы бир айылга кошуп атабыз. Жогот. Бир айылды жоготуп, бир айыл кылып атабыз. Мунун бардыгы эртең чоң проблема болот. Ушул жагын бир эми пока мындай ишке ашыктакчы сунуш бул сиздерге. Ушуну бир жагын карап бир оң жагына чечип берсеңиздер жакшы болот эле деген ойдо. Негизи бул маселе бул жерде дагы көтөрүлгөн, ошол облустарда көтөрүлдү. Бардык барган жерде деле көтөрүштү бул маселени. Анан келип эле биз мен ошондо дагы айткам. Болгон жерде биз азыр мүмкүнчүлүгүн карап көрөлү. Ошол эле сиз айтып аткан жана эмнеси жок, бирок адрес менен деп атпайсызбы? Адрес менен отургузганыңачы. Муну уже иштеп чыкты. Азыр программанын өзүн иштеп чыккан жокпуз. Бул акчасын эсептеп беришти азыр инфоком бизгечи. 350 миңге ушундай сом болот экен. Аны дагы биз азыр ГТК бар эмеспи, информационный коммуникационный комитет. Ошол аркылуу азыр өкмөткө сунушту киргизип атабыз.
просто бунун акчасын бөлүп берүү бир топ убакыт алат да. Ата келип эле баягы эмесин иштеп, канча болот эмесин программасын иштеп чыкканга, акчасын каражатын иштеп чыкты. Азыр каражатты издеп атабыз. Мамлекетти карабай эле азыр башка мамлекеттик эмес уюмдар бар. Азыр ОБСЕ кайрылдык, ошол эле Всемирный банкка кайрылдык. Алардан дагы жолун күтүп турабыз да. Балким алар акча бөлүп берип калса, балким алда бат эле чечипбиз деп болот азыр. Рахмат Асылбек. Саламатсыздарбы, урматтуу президент, Токтогул районунун иштебеген өкмөттүн башчысы Мулла Мусаев. Мен могу алдыңкы коллегама дагы, артындагы коллегама тааныбайм, бирок кошулам. Эми мындай да, урматтуу президент, тийиштүү структуралардын орун басарлары отурасыздар. Биз ушул жанагы түндүк электрондук мамлекеттик ишкананы түздүк. Самарып аймак иштөөдө эмнеге жасап атат ушунун баардыгын? Мен өзүм анан силерге да суроо бергим келет да. Ушул тейлөөнүн баардыгы калкка жеткиликтүү болсун. Карапайым эл ошол керек болсо тиги адам менен адам учурашпай деле калсын. Эң башкысы жанагы бюрократиядан арылсын. Өзүнүн баягы жасап ала турган жумушун бир эч кандай барьерсиз, бюрократия жок, мындай бир современный тилде алып айтканда бир жеткиликтүү доступ алсын, кызмат алсын деп атабыз да, туурабы? Мен айтайын дегеним, бул кишинин айтканы 2009 жылга чейин салынып кеткен тамдар бар да. Окуй, биз аларды эмне каяка көчүрөбүз? Аларга инфраструктура жеткен, свети бар, жолу бар, дебиринде суусу бар. Жанагы 512 токтомду баштап келип таштап койдук. Фактически айылдын багыш карапайым жумушсуз эли жашоодо. Ана сиз айтып атасыз, код бере албайсыздар. Мен кодду бериш мыйзамды, конституцияны адам жазып атпайбы? Ушуну чечип бербейсиздер. Мына бул киши айтмакчы. Биз эми мына 2 күндүк семинарга келдим деп, мен эртең 13 күн калкым бары келген эмне деп айтпам. Бир некин салынган тамдар бар да. Ошолорго кодду каяктан алабыз биз анда? Жеткиликтүү жооп бере албай койдуңуз азыр. Ушуга жооп берип коюңуздарчы. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары. Менин атым Турсунбек Кубанычбеков. Директор боюнча мамлекеттик агенттигинде иштейм, башкарманын башчысы. Сиз айтмакчы, байкем экөөбүз таанышпыз. Трансформация боюнча сурогум бүттү. 4 жыл. Жаңы келгенде баштадым эле сурогум бүтүп кетип атам. Трансформация боюнча 2009 жылга чейин салынган үйлөр боюнча 512 токтом бүтпөй калган жок. Ал бүгүнкү күнү иштеп атат. Жобосу бар, өзүнүн убактылуу тартиби бар. Бүгүнкү күндө сиз айткандай айтып атпайсызбы, жарым жолдо калды депчи, жок андай эмес. Бүгүнкү күндө өкмөт токтому менен бекитилген 512 убактылуу тартиби бар. Ошол жерде бүт жазылуу тартиби кандай эмне кагаздар керек экен. Ал боюнча иштер жүрүп атат. Сиз өзүңүз жакшы билесиз, канча келип кетип атат бизге деле. Мен коллегам болуп кетейин, ошол жерде. Азыр 512 токтом жөнөтүшүн сынып атасыз. Бул 2009 жылдын июлдун канчасына чейин, 30-июль мен цифрлардан жагып атам. Бул ошого чейин иштейт. 512 токтом. Андан кийинкилер кандай калды? Андан кийинкилер азыр тиги айтып атпайбы? Тиги код бере албайбыз деп. Биз токтом бере албай калып атабыз. Жол жакпайбы ошого? Бул жерлер. Бергенге болбойт, мораторий бар. Маселелерди кантип? Рахмат сурооңузга. Сурооңуз аябай көйгөйлүү негизинде. Бүгүнкү күндө баарыңыздарга белгилүү болгондой, урматтуу президентибиз кол койгон акыркы өзгөрүүлөр келди. Жер кодексине ошол эле которуу боюнча мыйзамына да өзгөрүү келди. 2009-тан кийинки 2018 жылга чейин болжолдоп айтканда. Бүгүнкү күндө ал мыйзамдын алкагында бөлөк укуктук ченемдик актыларына өзгөртүүлөр киргизүү боюнча иштер жүрүп атат. Ал өзгөртүү киргенден кийин жобосу иштелип чыгат. Жобосу иштелип чыккандан кийин ошол сиз айтып аткан 2009-тан кийинкилер мыйзамды чыктырууга мүмкүнчүлүк болот да. Ооба. Азыр 26 декабрь 20 жылы номер 12. 26 декабрь 20 жыл. Номер 12. Дагы суроо бар бериңиз. Рахмат. Аляндар Вайлыков, Турбай Жалайын. Мен суроо деле эмес, сунуштатар айтып кеткен алдында
көйгөйлөрдүн баарын айтты биздин айыл өкмөттөр. Себеби бул эл өзүбүздүккен эл айыл өкмөттөргө келет экен. Жана айткандай свет боюнча кечеги сатып кылыштар кетип калды, эми кылбагыла деп. Эми кылбай койсоң, эл сенин элиң, эл келип турса кантип кылбайсың. Ошол катары эле азыр сиздер айтып атасыңар, жерге код бере албайбыз деп. Бирок ошол үй бүлөлөр азыр же паспорт ала албайт, же светти улаганга электриктер руксатын да бере албайт. Себеби жана токтом болуп жок да. Эми ошол токтомду чечкенге азыр мына көп үй бүлөлөр азыр жана менин коллегам айтып кеткендей, илгери бизде квартирант кылып туруп бөлүнгөн да. Ал бөлүнгөндөр эми кайрадан азыр санариптештирүүдө алар кире албай калды. Эми ал аз камсыз болгон өтө көйгөйлүү үйлөр азыр түйшүк жаралып атат. Алар келечекте өздөрү пособия получателдер, аз камсыз болгон үй бүлөлөр, өзү жакыр үй бүлөлөр болуп турган убагында алар жер ала албайт, же үй сала албайт. Ушул убакта кичине бир ушул жагын бир караштырып, мындай мыйзамдын жана мыйзамды бизде ошого эле инсандар кайрадан өзгөртүп атпайбызбы? Ошол жагынан бир карап көрсөңүздөр, мыйзам жагын сиздерге сунуш эми сураныч катары. Анан экинчи маселе, мына азыр паспорттолдо же болбосо күбөлүктө госрегистрде элдин баары очередь болуп атканын себеби деле ушул маселелердин эсебинде. Жана бир тамга күбөлүктү ким берет? Ошол сиздерде иштеген кызматкерлер берет, адашып калат, эми инсан адашат туура, бирок ошол эле кайрадан адашкан, кайрадан алып келип, кайрадан жаңылаганга туура келип атат. Балким ушул жерде бир кандайдыр бир жеңилдиктер берилеби. Анан үчүнчү маселени айта кетсек, мына азыр баардыгыбыз эле көрүп атабыз, көп кишилерибиз мына эжеде кетип калыптыр. Шайлоо айыл өкмөттөргө спискаларды шайлоо участоктары боюнча тактагыла дейт да. А биз тактаганыбызда жанагы сиздер госрегистр менен биз катташып тактайбыз, а шайлоо участкасына барганда ошол адамдар азыр биздин Аравандагы тургундар Баткен областында же Ош областында же башка райондордо чачырап кетет. Бунун себеби сиздер менен эле шайлоо участкасындагы жанагы ашкада отурган балдардын кызматкерлеринин да эмнеси болот. Ошого бир жакшыраак көңүл бурсаңыздар, себеби биздин айыл башчылар күндөп барып госрегистрде отуруп алып такташат. Ар бир номер азыр жаңы үйлөрдө ошол үйлөрдүн нумерациясыга чейин бар да, көчөлөрдүн. Ошолорду менен тактап бергенден кийин кандайдыр бир түш мүмкүнчүлүк болобу, эмне болот билбейм, адашуучулук негизинде кайра биз тактап берген тизмелер кайрадан башка жака кетип калат. Бул дагы ошол госрегистрде кичине бир сиздерге тиешелүү жер бар экен, ошого айтып берип рахмат. Рахмат. Прописка боюнча айтып кетсек, көйгөй көп чындыгында. Анан 886 токтом бар 2004 жылкы. Ошол боюнча да биз былтыр Гамсум аркылуу да кат жөнөтүлгөн сиздерге, ар бириңиздерге, ар бир айыл өкмөткө сураганбыз, жөнөтпөңүздөр деп. Бул жарандардын баары пропискасы жок болгон күндө ошол жарандар айыл өкмөттүн дарегине учетко турганга мүмкүнчүлүк бар. Ошол силер берген ходатайствонун негизинде биздин кызматкерлер сиздердин айыл өкмөттүн дарегине учетко коет дагы. Учету болгондон кийин любой документке ээ болуп атабыз. Ошол боюнча сиздерге да азыр кайрылып кетким келет. Ошол буга чейин кат түрүндө да кайрылганбыз, азыр дагы сиздер да коллегаларыңыздарга барып ошол маалымат катары айтып койсоңуздар ыраазычылык билдирет элек. Ошол жарандардын прописка каттоосу жок болгон мезгилде ошол жаран сиздердин айылдын аймактын чегерасында турса, жашаса, ошол айыл аймактын дарегине, юридикалык дарегине каттоого турганга мүмкүнчүлүк бар. Ошол мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, каттоо кызматына кайрылып, райондордо ошол жерден каттоого туруп, анан каалаган кызмат, мамлекеттик кызматка ээ боло алат. Экинчи сурооңузга жанагы каталар кетип калган боюнча. Бул каталар кетип калган боюнча мына 2015 жылдан баштап эле компьютер менен басып жазып баштаганбыз.
ага чейин кол түрүндө ар бирибиз жазып келгенбиз ошол документтерди. Анан мурун 2009 жылга чейин паспорт алып аткан кезде баягы карточканы өзүбүз жаран толтурчубуз. Өзүбүз толтурганда баягы ЗАГСтан документтерди кабыл алуучу эмес. Ошондо мисал катары айтып коеюн, Тилек деген ат жанагы төрөлгөн мезгилде актысына жазылып турса Тилек деп. Бирок элдин ичинде Кубат деп айтып койсо, ошол Кубат деп кеткен да. Анан бир топ документтер ошол Кубат болуп берилип кеткен. Фамилиялар туура эмес, баягы орусча митикен жазып койдуп, кыргызча деп баягы жазып койгон. Бирок биринчи төрөлгөн кезде актовый запись деп коет, ошол эң биринчи документ мыйзамдуу болот да. Ошондуктан ошого туура дал келтириш керек. Ошондо кайрылганда биз ошол документтердин баарын көтөрүп, ырастап, анан жарандын кайрылуусу менен эң биринчиден биз ошол туура жагын алып башыбыз керек. Бирок көп эле баягы дипломдор же башка дагы немелер документтер бүтүп калса, ошол өзгөртүүгө кайрылат да. Ошол өзгөртүүлөрдүн баарын киргизгенден кийин анан кайра документ беришибиз керек болуп калат. Анан сиз эле айтып кеткен жанагы 2 пин деген маселе бар. Ошол көйгөй болду. Баягы 2016 жылга чейин 90 жылдар салык кызматы берип баштаган, андан кийин социалдык фонду берип баштаган, 2016-тан бери каттоо кызматы берип жатат. Ошол 2 пин чыгып калган. Биздин эле жарандар ошол бир жерде иштеп атканда барып алган болуп пинди. Андан өзү жеке арызы менен кайрылган, ишканасы кайрылып ошентип 2-3 пин болуп кеткен да. Аны бул биздин мыйзамдардын негизинде, Кыргызстан мыйзамы негизинде бир жаранда бир эле пин болуш керек, жеке номер. Ошол жеке номерди аны да караш керек да. Балким ошол эле бир жаранда социалдык төлөмдөрү бир жеке номеринде болот, банктан кредит же да башка немелер экинчи пинде болот, паспорт үчүнчү пинде болот. Ошонун баарын бир пинге алып беришиз керек. Ошондуктан муну деген каттоо кызматында центральный аппаратта бир бөлүм бар. Ошолор аныктайт да. Потому что районго эмне үчүн берип койбойсуңар деп атат да. Аларда мамлекеттик соцфонддун, салык кызматынын базасы жок. Ошондуктан алар ошол туруктуу жумушту алып бара албайт. Бүгүнкү күнү азыр ошонун баарын өзүбүздүн базалар менен бириктештирип, ошолорду караштырып атабыз, ошо райондорго мүмкүнчүлүк бергенде да. Бүгүнкү күнү бирок ал кыйын маселе болуп атат да, ошол. Бирок ал жумушту биз алып барабыз, ишке ашырабыз. Рахмат. Анан эми жанагы шайлоочулардын списогу боюнча бул жанагы эле кайра эле эни кодго кайрылып калып атабыз. Ошол эле ар бир райондо 5-6 эле бир ат менен айылдар бар. Ошол биз жанагы 2017 жылкы паспорттарда ошол жарандардын паспортунда жашаган жери жазылган болот да. Айрым убакытта ошол даректери жок болуп, үйдүн номери жок, көчө эле жазылып калган, айыл эле жазылып калган бар да. Ошондо бир айылдын аты 5-6 райондо бар да. Андан да көп. Ошондо баягы списоктарды окончательный список чыгарып атканда ошол база кайра эле ошол районго жөнөтүп коюп атат да. Аны да чечип атабыз. Мына азыр бизде топ түзүлгөн, ЦИК менен кошо чогуу ошондо жана буга чейин айтып кетпедиби Нуржан Кармабековна, 65 000 жараныбыз бар деп. Ошолордун баары ошонун ичинде да. Анан өтүп кеткен жарандарыбыз бар. Алар деген баягы кара кагазды алмайынча биздин базада жок. Алар улам эле чыга берет. Былтыр биз чогуу жумуш алып барганбыз. Көңөр айтып берет, ошол баягы элдерди чакырганбыз да. Если ошол кара кагазды албай калса, аны соттун чечими менен гана биз ошол базага киргизип каттай алат экенбиз да. Ошондуктан биз жарандардын баарын чогултуп, ошол өтүп кеткен жарандарыбызды чогултуп, ошолордун туугандарын чакырып, ошол кайрылуу кылганбыз. Келе ошону иреттейли деп жумуш алып барылып атат. Рахмат. Рахмат. Азыр бир Мен жанагы толуктоолор боюнча мен кийинки мыйзамдын дата номерин айтып кеттим. Ошону жазып аласызбы? 13 ноябрь 20-жыл номер 3. Мен кийинки рай акимияттарга берилгенин айтып кеттим. 13 ноябрь 20-жыл номер 3. Өзгөрүү киргизилген. Жана сіз сұрағансыз беріңіз.
Саламатсыздар. Сүткөлө областы Жетегиз району Сарай өкмөт башчысы Нурлан Исаков. Азыркы тапта мамлекеттик жана муниципалдык үй квартираларда жумуштар иштеп, ошол жерде жашап жатышат. Ушулар саналып аймакка кирбейт. Анткени эне код коюлган эмес үйлөрдө бир муниципалдык үйдө 5ден 10га чейинки кызматкерлер жашап иштеп жүрүшөт. Саналипке кирбейт. Бул биринчи. Экинчиси, мындан берки жооп бергенде өкмөт тарабынан 300 канча миң сом чечилди деп кетти, бирок кайсы жака чечилгенин түшүнгөн жокпуз. Анткени бир кожолукта 2 түтүн жашайт. Атасы, баласы. Кожолуктун ээси деп атасын жазып атабыз да, баласы жашаган. Кожолук түтүн катары кирбей алат. Ошондо аймак боюнча жалпы түтүндүн саны кескин азайып кетет. Бул экинчи маселе. Үчүнчү, 2010-2015 жылы туулган балдар саналипке кирбей жатат. Буга чейинкилердин метрикелери катталган, булар метрикелери чыкпайт базарда. Дагы бир көйгөй. Үйдүн ээси Кыргыздын гражданини, бирок Россия Федерациясынын гражданствосын алган, азыр айда жүрүп атат. Бала бакырасы саналипке кирбей жатат. Кожолуктун ээси Россиянын гражданини, бирок кыргыз, биздин жергиликтүү тургунубуз. Бала бакырасы үйлөсү кирбей калды. Анан баарыбызда эле көйгөй бар болуш керек Кыргызстан боюнча. Кыргызчылыгыбыз калбайт экен. Атасы энесине үй катталган, каза болгондордун 10-15 жыл болгон. Бирок сураныч, өтүнүч. ГРСтин үйдү переоформлениясынын тарифин азайтпасаңар, көп үйлөр оформуп кетилбейт, саналипке кирбей калабыз. Ушуну элдин талабы дейбизби, же жалпы айыл өкмөттөр кайрылуу кылабызбы? Ушул жагын чечип берсеңер жакшы болот эле. Рахмат. Сиздин биринчи сурооңуз боюнча, жана муниципалдык жерде үйдө, квартираларда жашап жүргөндөр боюнча саналип аймакка кирбей калат деген. Ошо сиздердин өзүңүздөр муниципалдык квартираңыздар өзү госрегистрден каттоодон өткөрүлдү, ошо биринчи суроо болуп атат да. Ал если ошол жерде каттасаңыздар, өзүңүздөрдүн уруксатыңыздар болду, саналип аймакта анда киргизилет. Каттоодон өткөн болсо. Бизге өзүбүзгө тиешелүү суроолорду жооп берип атабыз. Анан кийинки акыркы сурооңуз боюнча жанагы жаңы төрөлгөн балдарды айтып атасыздар го. Пини боюнча мындай бир дагы көргөлүү бир маселелердин бири да, биздин госрегистрдин базасы республика боюнча пин ар бир жарандын кыймылсыз бүлүккө болгон укугун сельхоз жери, жанагы үлүш жерлерин пини көбүнкү кирбей калган. Ошол жерге биз өзүбүздүн болгон базабыздагы башка бекемелерден алган базабыздын баардыгын киргиздик. Ошондой эле азыр кыймылсыз мүлккө болгон пиндерди турак жайлардын киргизип бүттүк да көпчүлүгүн эле. Где-то бир 95% 95% кирген. Ал жерлерден суроо болбош керек. Ногу именно проблема болуп аткан бул пиндер саналип аймактын жакшы толук камдуу иштеп кетиши үчүн бул үлүш жерлери кирбей атат. Анткени үчүн үлүш жерде көбүнчө эле айыл өкмөттөрдөн бизге келген документтеринде глава семьи деп туруп эле атасынын аты, калгандары жөн эле фамилиялары, аты жөнү жазылбай кетип калган да. Ошолордун пинин тактаганга кыйын болуп атат да биздечи көбүнчө. Ошолор боюнча саналип аймакта проблема азыр ошондон башталат да, биринчи. Биздин сиздерден сураныч ушундай проблемалар келгенде чарба китебиңиздерин ачып, биздин адистерге көрсөтүп, тактап берип койсоңуздар, ушундай проблемалар болбойт болчу. Буга чейин сиздер көрсөткөн, айтып аткан проблемаңыз. Анан кийин базы боюнча сиз айтып кеттиңиз го, жанагы 15 жыл, 20 жылдын мурун газоп калып, азыркы учурда катталбай атат. Ал биздин баа белгилүү эле 1280 сомду түзөт. Именно каттоосу. Бирок мураскойлукту госрегистрде катталбайт да. Ал өтөш аны
нотариуска, мамлекеттик нотариуска өткөзүш керек. Ошон үчүн мамлекеттик нотариуска өткөзсө биздин барлык антимонополия менен бекитилген самый минимальный бар. Анан биздин жергиликтүү каттоо органдары хозрасчетте отурат. Алар иштегенде жараша айлык алышат да. Бул бардык норма времени сааттардын бардыгы саналып, эң минимальный сумма менен эсептелинген. Буга чейин билесиздер, срочный, несрочный деп койчу, срочный кымбатыраак болчу, несрочный ушул эле баада болчу да. Экөөнтөн биз кошуп, срочный учурда убакыттын ичинде жазалганды, бирок несрочный баа менен ала тургандай кылып ыңгайлаштырганбыз. Bundan keyingisин дальше канча кыскартыш үчүн билесиздер, биз хозрасчетто бардык бланкаларды, техникалардын бардыгын өзүбүздүн каттоо органдарында өздөрүнүн акчасына сатып алат. Андан сырткары айлыкта ошо канча жасап жумушуна ошондон пайыздык алат да. Бул уже антимонополия бекитилген, бул баада. Рахмат. Канаттанды. Сиз сурооңуз. Саламатсыздарбы? Оңай жетишпейт. Биринчиден Сайыз Эмсуна рахмат, жетекчиликке ушунча бизге шарт бергенге. Мынау электрондук аукцион өткөрүүдө айыл өкмөттөрдө Атай кат барганда ушул жагынан өтө проблема жаралып атат. Анткени ушулар боюнча окууларды өткөрүп түшүндүрүү иштерин жүргүзбөсө, айыл өкмөттөрүнүн жер адистери ушуларга өтө кыйынчылык туулуп атат. Электрондук аукцион. Bir ekинчиден ушул мына жер ресурстар боюнча жооп бере аласыңбы? Мынау акыркы мезгилде токен боюнча лицензияларды изилдөөгө жана разведка поисковый работаларга лицензиялар өтө көбөйүп кетти. Элден нараазычылыктар туулуп атат. Анткени жайлоолордун баарында да биз көмөр же болбосо алтын деп изилдейбиз дейт. Изилдегенде ал жерге жол салып, тоонун башына чыгыш керек, экология бузулуп атат. Ушул жагындагы айыл өкмөттөр өтө макулдук бересиң дейт. Макулдук бербесең бир айдан кийин автоматтык түрдө алар өздөрү иштеп кылат. Ушул мыйзамга мына Сайыз Эмсудагы жардам берип, ушул токен тармагынын мыйзамдарын кайрадан иштеп чыкпаса, айыл өкмөттөргө өтө кыйынчылык болот. Рахмат сурооңузга. Мен деле макулмун, биз деле өзүбүздүн жардамыбызды беребиз. Бирок тилекке каршы бул сурооңуз бизге тиешеси жок экен. Токен тармак лицензиялар билесиздер, 1000 геология берет. Андай берет, өздөрүнүн тартиби бар. Сурооңузга мен жооп берип атам. Эгерде биздин Сайыз Эмсу менен иштешип, эгерде мыйзамга өзгөртүү киргизилсе, биз өзүбүздүн сунуштуубузун пикирлерибизди кошумча беребиз, жардам беребиз. Ошол иш алып барганга макулбуз, даярбыз. Электрондук аукцион боюнча. Азыр уруксат болсо, каттоо кызматына суроолоруңар болсо мен жооп берип чыгып элем. Саат 5-те өкмөттө чогулушпак эле. Мен бир суроолорум коечу. Жер ресурстары боюнча. Жок, кечиресиздер. Каттоо кызматы менен жер ресурстары экөө эки бөлөк органдар. Каттоо кызматы биз калктык паспортташтыруу, документтештирүү боюнча, жер боюнча бул жер агенттиги ресурстар. Каттоо кызматы Если жок болуп калса, паспорттун срогу өтүп кетсе дагы биздин жарандар ала албай калат. Ошол маселеси кандай чечилип болот? Анан бирөтөн кийинки суроону берип кетейин, көз регистрге. Бул жерден мисалы жер боюнча мураскөрлөр жок болот. Кечиресиз, уруксат суроо. Сразу берип коюн, мен кайра жооп берем, сиз азыр аны жооп бересиз. Берде мындай болот да. Юриш жер бөлүнгөн, списоктор түзүлгөн, анан кийин кээ бир мураскөрлөр жок. Өтүп кеткендер бар, же бөлөк жарандык алып кеткендер бар. Ошонун жерин муниципалдык менчикке кантип алса болот деген суроо туулууда. Документтердин срогу өтүп кеткен мезгилде эч кандай айып пулдар төлөнбөйт. Срогу өткөн күндөн кийин деле калктык тейлөө борборуна же райондорго кайрылып документтерин ала берсе болот. Siz жана бир айтып кеттиңиз 286 токтом негизинде айыл өкмөттөр 886 ошол токтом негизинде убактылуу айыл өкмөттөр убактылуу учетко ала алат жарандарды дедиңиз да. Азыр биздеги негизги көйгөй бул жана санарип аймактын базасына атуулдарыбызды киргизе албай бул жерде көп маселени айтышпады. Биз убактылуу кайсы дарекке каттайбыз буларды, анан булар базага киреби? Биз ушу 886 токтом менен убактылуу каттоого алсакчы. Ички миграция жөнүндө мыйзамда эки каттоо бар, бул туруктуу жана убактылуу деген.
убактылуу бул 45 күнгө чейиндик каттоо же окуу жайында же кызмат боюнча барганда. Ал эми жарандарыңардын туруктуу каттоосу жок болсо такыр эле анда айыл өкмөттүн дарегине каттаганга мүмкүнчүлүк бар. Бул туруктуу каттоо деп эсептелет да ошол каттоонун негизинде документтер берилет. Каттоо кызматына суроо жок болсо уруксат берели. Бар, азыр. Бул Санариев аймакка келгенде бардык эле мекемелер башыбызды бириктиргенге туура келет да. Мен негизги оюм ушундай. Анан учурунда кеткен катарчылыктарды бүгүн иштеп аткан айыл өкмөттөр же мындан кийин келе турган айыл өкмөттөр аябай тартабыз да. Мен үлүш жерлер боюнча сурагым келип атат да. Ушул менчиктештирүү болгондо менчиктештирүүгө бергенибизде үлүш жерлерде сулуу жерде маселе жок, кайракы жерлерде көрбөй эле бөлүп таштай берген да. Бөлүп таштай берген мына бүгүнкү күндө ошол тиги китебинде күбөлүгүндө ошол чиймелер жок. Чиймелер жок. Анан кечиресиз, бул жер ресурстары агенттигинин суроосу да. Бул каттоо кызматына карата тийиштүү эмес. Уруксат болсо ушу каттоо кызматы боюнча суроолор болсо жооп берип мен чогулушум бар эле. Ошон үчүн баягы ыйгарым укуктарга ичине кирет. Бул боюнча биз жана жумуш алып барып бүгүнкү күнү 242 айыл өкмөт менен келишим түзүлгөн. Азыр каржы министрлигинен каражат чечилсе толугу менен иштеп баштайт. Каттоо кызматына жокпу башка? Жок, жер ресурстары боюнча жер ресурстары боюнча кетпейт. Рахмат сизге. Жанагы суроолор. Жанагы үлүш жерлер боюнча мураскорлор жок деп атпайсыздарбы? Ал боюнча негизи жер кодексинде өзүнчө беренелер бар. 66 берене болуш керек. Бул изъятие земельных участков. Эгерде колдонулбаса же налоги төлөнбөсө, аны именно демилгечи болуп айыл өкмөт турат да. Ошол жерде жазылуу. Сот аркылуу. Аны муниципалдык менчик эмес, мамлекеттик менчикке кайтарасыздар да, ФПСке бересиздер. ФПС.